Сен фит менен келип көр бир тойго. Баланча том китеп окуп туруп өзүң акылың айтса да сени кабыл албайт экен. Бирок сен чоңураак машина менен келгин, итпай чөтпайды сүйлөй берсең да кабыл алат экен да. Качан гана кыргыз эли ушу уровеньне чыгат. Мага Москвада жашоо комфортно. Бир гана себеби ушу да. Мен Кыргызстанга барсам статусуңа жараша кабыл калат. Бияктан мен өзүм кенен сезем да. Кыргыз эли качан бири-бирибизге жардам. Анткени мы же тут на меньших правах живем, на самом деле. Российский паспорт караганда биз таможня союзга кирсек дагы, бул кыйналса жардам бере коеюн, тигинтип коеюн. Анткени ал көйгөй өзүңдө турат да. Кыргызстанга учуп кондуң, келдиң, болду, айбый деген киши жок. Милиционерлер сени кармайт, документин өтөт, мындай чрезмерная свобода, это тоже мындай өзүнчө бир чумагы деп коеюн да. Адамдар текеберленип бирине болгон мамиле мага вообще жаккан жок да. Ошол себептен мен айтат элем, ошо Москвадагы болуп аткан кыргыздар бирине мамилени ушу Кыргызстанга да алып барыш керек да. Чөтөңө $500,000 түшүп калдыбы? Эми кечирип кой, ал киши тим эле асманда жол болсо, асманда жол менен базат элем деген сөздөрдү мен уккам да. Элестетсеңиз, асманда жол болсо ошо менен базат экен да ал киши. Москвада кыргыздар миллион табабы, 5 миллион, 10 миллион крупный обороттогу жигиттерди тааныйм. Спокойно жүрөт, адамгерчиликтүү. Алар сиз жогоруда айткандай көңүл важный да. Көңүл тартууласаң, ошо көңүлүң миллиондогон даражадагы сени кабыл алып, бири менен коллаборация кылып сүйлөшкөнгө даяр да.